Түрмөгү менен төз эфирде тааныштырабыз. Студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы. Кыргызстанда алдыдагы маанилүү эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым жолдор убактылуу жабылып, унаа кыймылына чектөөлөр киргизилет. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мындай чаралар жарандар үчүн убактылуу ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн экенин белгилеп, коомчулукту түшүнүү жана сабырдуулук менен мамиле кылууга чакырды. Анын айтымында иш-чараларга келген чет өлкөлүк конокторго кыргызстандыктардын меймандостугун, маданиятын жана адамгерчилигин көрсөтүү маанилүү. Ошондой эле жол кыймылындагы чектөөлөргө байланыштуу бири-бирине кол кабыш кылып, тартипти сактоо зарылдыгы айтылды. Дайырбек Орунбеков эл аралык иш-чараларды өткөрүү бир гана мамлекеттик органдардын эмес, жалпы коомдун жоопкерчилиги экенин белгиледи. Анын айтымында мындай күндөрдө өлкөнүн бириндигин жана ынтымагын иш менен көрсөтүп, Кыргызстанды татыктуу таанытуу маанилүү. 2026 жылдын 7 айында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 1 триллион 172,7 миллиард сомду түзүп, экономика 11,1% өстү. Бул тууралуу министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык кеңешмеде билдирди. Өсүштүн эң жогорку көрсөткүчү курулуш тармагында катталып, 60,6%ды түздү. Өнөр жай 11,2%га өскөн. Ошондой эле инвестициянын көлөмү былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 60%га көбөйдү. Чакан жана орто ишканалардын саны өсүп, бул тармакта иштегендердин саны да көбөйгөн. Өсүшкө бардык тармактар өзүнүн салымын кошууда. Курулуш сектору 60,6%, кызмат көрсөтүүлөр 6,1%, айыл чарба 6%га өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 11,2%ды көрсөттү. Айрыкча химиялык продукциялар өндүрүү 2,9 эсеге, фармацевтикалык продукциялар 13%га, транспорт каражаттары 41,8%га, курулуш материалдары 33,6%га, негизги металлдарды өндүрүү 8,5%га, тамак аш азыктарын өндүрүү 2,4%га, тазаланган мунай продукцияларын өндүрүү 1,8 эсеге, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 16,9%га көбөйдү. Бул абдан жакшы динамика. Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 238,3 миллиард сомду түзүп, 58,8%га өстү. Ал эми 1 октябрдан тартып пенсиялар 20%га көбөйтүлөт. Муну менен пенсиянын минималдуу өлчөмү 8.800 сомго чейин көтөрүлүп, орточо пенсия 12.898 сомду түзөт. Министр кабинети социалдык фондко төлөмдөрдү өз убагында жүргүзүү жана жарандарга өзгөрүүлөр тууралуу кеңири түшүндүрүү иштерин уюштурууну тапшырды. Аппараттык кеңешмеде жаңы окуу жылына мектептердин даярдыгы да каралды. Курулушу жана оңдоп түзөөсү бүтө элек мектептерди өзгөчө көзөмөлгө алып, окуу жылы башталганга чейин эмерек жана керектүү жабдуулар менен толук камсыз кылуу тапшырмасы берилди. Кыргызстанда акыркы жылдары экономикадан тартып, социалдык тармактарга чейин өзгөрүүлөр жүрүүдө. Өндүрүш ишканалары ачылып, жаңы социалдык объекттер курулуп, инфраструктура жаңыланууда. Экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен катар маданият жана спорт тармагына да көңүл бурулуп жатат. Бул өзгөрүүлөр алардын жашоосуна кандай таасир берүүдө? Толугураак кийинки материалда. Акыркы жылдары Кыргызстанда масштабтуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Экономикалык көрсөткүчтүн динамикасы өстү. Анын натыйжасында жыл сайын 100дөн ашык жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, 100дөн ашык социалдык объектилер курулуп жатат. Миңдеген чакырым жолдор жаңыланууда. Өлкөнүн экономикасын алдыга сүйрөй турган ири долбоорлор ишке ашууда. Кандай жолдору бар, ошолор жолдорун аткаруу менен иштин сапатын кандай жакшыртат. Жасалып жаткан иштердин баарына жалпы эл өзү күбө болуп жатат. Легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаевдин пикиринде, бул азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан туура саясатынын натыйжасы дейт. Мен 2 жылда эле Швейцария калам дегендерди көрдүк. Андан кийинкилерин көрдүк. Бүгүнкү күндө айткан сөзү менен жасаган иши бир болуп, мен элим үчүн кыйналдым, кысталдым, аны оор жеңилин көрдүм, ачуу таттуусун көрдүм, бирок ошонун бардыгы тең бүгүн элиме, журтумун жакшы жашоосуна арналат деген Садыр Нуркожоевдун пейилин көрдүк. Сөзүн уктук, жасаган иштерин көрдүк. Мына бүгүнкү күндө
Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй иштер болду. Канча жолдор салынды, ооруканалар, мектептер, электр энергиянын суусу түгөнүп калды дегенде шамалдан күндөн ала турган станцияларды да кургузуп оңдоп атат. Азыр Кыргызстандын өзү өнөр жай базасын негиздеп, ар кандай өнөр жай ишканаларын куруп иштеттирип атат. Жалгыз эле бул Бишкектин же Чүйдүн тегерегинде эмес, бүт областтарда ушундай иштер көбөйдү. Экономиканын өсүшү менен бардык тармакта өнүгүү байкалды. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт тармактары жакшырды. 10 жылдан бери искусство чөйрөсүндө эмгектенип келе жаткан Зарлык Таласбек уулу азыркы шарт менен мурдагы мүмкүнчүлүктөрдүн айырмасы өтө чоң экенин айтат. 2021-жылдары эле мен биринчи жолу театрга жумушка кирген учурум эле. Анда театрга киргенде айлык маяна ошондо 4,5 миң сом болчу областтык театрда. Бишкек шаарында улуттук театрда, шаардык театрларда 7 миң сом болчу да. Ал 5 жыл мурун да. Ошол учурдан бери айырмалап карай турган болсок, азыркы учурда андан бир 10 эсе көбөйдү да айлыктар. Маданият тармагына болгон колдоо аябай көбөйдү, акчалар бөлүндү. Театрларыбыз гастролдорго чыгып атат, выездерге чыгып атабыз. Ремонт болуп атат театрларыбыз, Кудайга шүгүр. Эми баягы театрлар сураган нерсени мамлекетибиз берип атат да. Маданиятка көңүл буруунун жакшырышы жаштар үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Буга Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында эмгектенип жаткан жаштарды мисал кылса болот. Учурда мында Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайды бүтүрүп келген 20дан ашуун актерлор эмгектенүүдө. Алар 2021-25 жылдарда билим алып, окуу мезгилинде мамлекет тарабынан толук стипендиясы төлөнүп берилген. Ай сайын бизге стипендия төлөнүп жатты. 15 миңден алып жүргөнбүз аны. Буга чейин көрсө мындай нерсе жок эле. Төлөнчү эмес экен стипендия. Мамлекеттик колдоо спорт тармагында да күчөдү. Машыктыруучулардын эмгек акысы жогорулап, спортчуларга көрсөтүлгөн каржылык жардам көбөйдү. Азыр машыктыруучулардын айлыгы бул президентибиздин колдоосу менен 100% жогорулады. Айлык жогорулагандан кийин бизде уже мындай жумушка болгон кызыгуу андан бетер күчөйдү да. Анан выездерге, чет мамлекеттерге болгон колдоолор да аябай жакшы болуп атат. Өтө жакшы көңүл бөлүнүп атат. Айрыкча шаарда курулган футбол академиясын айтсак болот. Бул жерде футбол жалал абадта өсүп аткан, жалпы эле Кыргызстанда өсүп аткан. Андан тышкары спорттун негизги өнүктүрүүдөгү бирден бир өбөлгө түзгөн нерсе бул спорт объекттери. Бүгүнкү күндө президенттин өкмөттүн жарлыгы боюнча 2030-жылга чейин спорт объекттерде ар бир областта бирден чоң спорт объектисин куруу пландаштырылып жатат. Спорттук жайларды жаңылоого да өзгөчө басым жасалды. Жаңы имараттар, залдар курулуп, буга чейин көп жыл топтолгон көйгөйдү чечүүгө жол ачылды. Бүгүнкү күндө биз мен ошо алгачкы жылдарды айтайын, ошол жылдары биз мисалы 9 корголдон доска жок, колго жасап алып, жүгөрүнү салып алып ойногон учурларыбыз катталган. Андан тышкары биз мелдештерге барганда да аябай тартышык болгон. Казактардын доскаларын алып келип ойнотуп жүрүп, анан кийин уже жылдан жылга өткүзүп, заман оңолгон сайын бүгүн аябай шарттар аябай жакшы түзүлүп калды. Бүгүнкү күндө ушул президентибиз келгенден бери мындай улуттук оюндарга өтө басым жасап, мисалы мелдештерге байма-бай барып калдык. Спорттун ичинен акыркы жылдары футбол тармагына да өзгөчө көңүл бурулууда. Аймактарга чейин эл аралык талапка жооп берген стадиондор, жаңы футбол талаалары курулду. Бул жаш спортчуларга дем берип, спортко болгон кызыгуусун арттырды. Бери 2 жылдан бери жакшы көңүл бурулуп атат. Өзүңүз көргөндөй биздин стадионубуз мындай жакшы курулуп, условиялар жакшы болуп атат. 2 жыл мурун негизи мындай стадиондор аз болчу. Азыркы убакытта өзүңүз угуп калгандай Кыргызстан боюнча көп стадиондор курулуп жатат да. Ошо мурун 2-3 жыл мурун негизи аз футбольный командалар болчу да, 10 же 8. Азыркы учурда бизде 16 команда биздин чемпионатта. Чындыгын айтканда эч кандай жанагындай орустар айтмакчы айткандай отмазка жок.
бүтмесебиз эле жетишерлик базабыз, тамак ашыбыз, жанагы да сиз айткан футболдук жабдуулар дагы өз убагында келип атат. Анан бул жерде бир гана иштеш керек. Иштин майын чыгарып, жана дүйнөлүк чемпионатка ойной турган балдарды биз бул жерден чыгарып беришибиз керек. Мамлекеттик колдоо күчөгөн сайын спортчулардын алдына койгон максаттар да бийиктеди. Кыргыз футболунун алдына 2034-жылы дүйнөлүк чемпионатка чыгуу милдети коюлган. Мындай максатка жетүү үчүн бүгүндөн тартып спортчуларды даярдоого жана аларга шарт түзүүгө инвестиция салынып жатат. Экономикадан тартып спортко чейин жүргүзүлүп жаткан иштердин негизги максаты өлкөнү өнүктүрүп, элдин жашоо шартын жакшыртуу. Зыйнат Ибраимова, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош шаары. Кырчен жайлоосу күн санап өзгөрүп, чоң салтанатты тосууга даярданып жатат. Курулуштарда дээрлик аяктап, аймактын инфратүзүмү жана санитардык шарттар жакшыртылууда. Аз күндө облустардын ордолоруна боз үйлөр тигилип, майрамдын шаңы башталат. Жүзгө чукул мамлекеттен меймандар келүүчү иш-чарага даярдык иштери кайсы баскычка келди? Кабарчыбыз Данагүл Алиева жеринен таанышып кайтты. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көчмөндөрдүн тарыхы, маданияты жана жашоо турмушу дал ушул Кырчын жайлоосунда чагылдырылат. Бүгүнкү күндө маанилүү иш-чарага жайлоодогу даярдык иштери дээрлик 90%га жакындады. Анын алкагында этно шаарчанын курулушу аяктап, борбордук чоң сахна орнотулуп, хан боз үйлөр тигилүүдө. Сахна мурдагыдан чоң, кыйла эле чоң. Ошондой эле эл отургуч трибуна дагы чоңойду. Мурункусу 60 метр болсо, азыр 140 метрге чоңойду. Ошондой эле мурунку боз үйдүн өзү кичкей болчу, азыр диаметри 20 метр болгон заманбап, аябай жакшынакай бир татынакай боз үй салынган. Кырчын күн санап өзгөрүп, коноктосууга камылга күчөп турган кез. Ар бир курулушта акыркы иштер бүтүп, жайлоо чоң салтанатка камдалып жатат. 25 августтан тарта облустардан келген боз үйлөр тигилип, аймактын көркү дагы артат. Даярдык план боюнча өз ногунда, белгиленген графиктен артта калуу жок. Белгиленген күнү бүтөт. Бүгүнкү күндө ошол мен айткандай курулуш иштери бүтүп калды. Bir iki günün içinde отдельный bir группа келет, атайын группа. Булар кооздоочулар, декораторларды коет. Алар биз жасаган үйлөрдү, биз жасаган курулуштардын бардыгын кооздоп, жагымдуу көрүнүшкө алып келип коюшат. Кырчындагы эң кызыктуу локация бул этно шаарча, ал ичинен тамак аш үчүн этно фудкорт жана соода сатык үчүн этно базар деп экиге бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө экөөндө тең курулуш дээрлик аяктап калды. Атап айтканда, этно шаарчада жалпысынан ылай менен саман аралаш согулган 60тан ашык үй курулуп бүттү. Тегереги болсо ылай менен жыгаштан чеп болуп толук курчалды. Азыркы учурда этно шаарчанын эң акыркы аянттарына мына ушундай таман таш төшөлүүдө. Бул жерге сары топурак колдонот, саман колдонот, анан кийин река колдонот. Андан башка химикаттуу жана цементтик немелер, материалдар бул жерге колдонулган жок. Оор болгондуктан кыйынчылыктар болуп атат. Эгерде заманбап строй материалдарды колдонгонубузда биз 15 күндө эле бүтүп чыгып кете турганбыз. Өзү үчүн негизи проект. Байыркы жибек жолунун соода салтын эске салган бул жайда дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөр өз эмгектерин тартуулашат. Бул аянтчага катышуу үчүн чеберлерге атайын талаптар коюлган. Башкысы алар жасаган буюмдардын экологиялык жактан таза болушу. Белгиленген талаптарга жооп берген чеберлерди атайын комиссия карап чыгып тандап алган. Катышуучу мамлекеттер саны 100 тегерегинде болуп калып атат. Алар эми бөлүнөт да, кимиси спортко келет, кимиси маданий программага келет, кийинкилери ошо ашпозчулар, кол өнөрчүлөр болуп, бир мамлекеттен келген делегация бөлүнүп, ар бир өзүнүн иш-чарасына катыша беришет. Бул жерде дагы
ашпозчулардын арасында өзүнүн программалары бар, конкурстары бар. Ошонун баардыгы ушул ичинде болот. Ар бир үйдүн ичинде ушул фудкорт болгондон кийин тамак аш жасалат да. 3 фазалык электр энергия кирди. Раковиналарга суулар кирди. Иш чарада тазалык башкы талап, чогулган таштандыны өз убагында чыгаруу, санитардык жайларды даярдоо жана аймактын тазалыгын камсыз кылуу үчүн атайын жооптуу кызматтар иш алып барат. Башкысы кырчынга келген ар бир мейман бул жерден жакшы таасирде кайтуусу керек. Жалпысынан 140 жаткана коюлду. Алар ар бир точкаларга, эл көп чогулган жерлерге коюлду. Бир эле жатканын ичинде 10 унитаз бар. Bir күндө 100 000 кишини тейлей турган деп инженерлер менен чогуу эсептеп чыкканбыз. Анан бул ажатканадан чыккан саркынды суулардын баардыгы каякка кетет деген суроо көп жаралып атат. Анын баардыгы этно шарчанын ылдый жагында саркынды сууларды чогултуп тазалай турган заманбап биринчи жолу жайлоо жергесинде салынып атат. Бир дагы экологияга зыяны келтирбейт, Кудай буйрса. Көчмөн оюндарына даярдыктын эң маанилүү бөлүгү Кырчын жайлоосуна алып баруучу унаа жолунун жасалышы болчу. 35 чакырым узундуктагы бул жол өзүңүздөр көрүп тургандай толугу менен асфальтталып бүткөн. Жолдун жээктери бекемделип, коопсуздук тосмолору менен тосулуп, жол белгилери орнотулган. Мындан сырткары атайын унаа токтотуучу жайлары дагы салынган. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Ушул менен күндүзгү программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү күндүн маанилүү делген окуялары менен кечки саат 8:30 кенен таанышабыз.